Өзгөчө абал режимин узартуу же токтотуу боюнча сунушту Саламаттыкты сактоо министрлиги берип, республикалык штаб чечим кабыл алат. Бул тууралуу ведомствонун жетекчиси Сабыржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Азырынча бир нерсе айтууга эрте. Өзгөчө абал режиминин аяктарына 8 күн калды. Биз эпидемиологиялык абалды карап туруп, республикалык штабка сунуш киргизебиз. Аны токтотуу же узартуу боюнча чечимди штаб гана кабыл алат, деди Абдыкаримов. Чет элдик донорлордон алынып жаткан каражат өлкө бюджетин жана ишкерликти колдоого жумшалат. Бул туурасында вице-премьер Эркен Асырандиев маалымат жыйын учурунда билдирди. Ал эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу Кыргызстан карыз алып жаткан негизги гана сумманы атап берди. Буга ылайык өткөн жумада Дүйнөлүк валюта фондунан 120 миллион доллар келип түштү. Азия өнүктүрүү банкы менен 100 миллион, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен 150 миллион долларга акча алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Дүйнөлүк банктан мурдагы макулдашылган 9 миллион долларды иштетүү максаты өзгөртүлүп, медициналык дары-дармек алууга макулдашылды. Андан тышкары аталган банк дагы 12 миллион доллар бермей болду. Учурда Ислам өнүктүрүү банкы менен да сүйлөшүүлөр болуп жатат. Бул каражаттарды эмне себептен алып жатабыз? Биринчиден, биздин эсептер боюнча кырдаалга байланыштуу бюджет 28 миллиард сом жоготууга учурайт. Мунун ордун толукташ керек. Айлык, пенсия, жөлөк пулдар ушундан көз каранды. Андан тышкары зыян тартып жаткан ишкерлерге жылдын аягына чейин жеңилдетилген насыят түрүндө жана башка жолдор менен колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ушул сыяктуу иштерге бизге акча керек, деди Асырандиев. COVID-19 жуктурган 12 кишинин жетөө дарыгер болуп чыкты. Акыркы ирет коронавирус аныкталган 12 кишинин жетөө дарыгер. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Эске салсак, Кыргыз Республикасында бир сутканын ичинде коронавирус жуктуруп алган 12 жаңы учур катталды. Анын жетөө медицина кызматкерлери. Вирус жуктуруп алган жетөөнүн ичинен бирөө дарыгер, 3-өө медайым. Булар Ноокат районундагы обсервацияда жаткандар медициналык жактан тейлеген кызматкерлер. Андан башка Ош шаарындагы жугуштуу илдеттер ооруканасында иштеген бир дарыгер, 2 медайымда коронавирус жуктуруп алган, деди министр. Буга чейин Кыргызстанда 9 медицина кызматкерден вирус чыкканы айтылган. Ошол эле учурда 15 медик COVID-19 жуктуруп алышы мүмкүн деп обсервацияда жатат. Кыргызстанда коронавирус аныкталгандардын жалпы саны 228ге жетти. Окумуштуулар кургак-учукка каршы вакцинанын коронавируска таасирин иликтешти. Кургак-учукка каршы вакцина программасы иштеген мамлекеттерде коронавирус менен ооругандардын саны салыштырмалуу 10 эсе аз болууда. Чет элдик басылмалар жазганына караганда, мындай тенденциянын Техас университетиндеги эпидемиологдор тобу изилдөө учурунда байкаган. Окумуштуулар вирустун дүйнөгө жайылышын, канча адамдын өмүрүн алганын жана 178 мамлекеттеги кургак-учукка каршы вакцина программасынын иштеп-иштебегенин салыштырып көрүшкөн. Натыйжада кургак-учукка каршы вакцина колдонулган өлкөлөрдө 15 күн аралыгында 1 миллион адамдын ичинен 38 киши коронавирус жуктурган аныкталган. Ал эми мындай программа иштебеген мамлекеттерде 1 миллион адамдан 358-и COVID-19 инфекциясына кабылганы белгилүү болду. Ошондой эле биринчи учурда 1 миллион адамга 4,28 өлүм. Программа иштебеген мамлекеттерде 1 миллион калкка 40 өлүм туура келген, деди окумуштуулардын бири Пол Хегарте. Буга чейин орус окумуштуулары вируска каршы вакцина чыгарууга эмне тоскоолдук болуп жатканын айтышкан. Бишкек. Таксист коронавируска чалдыгып дагы 6 адамга жуктурган. 7 апрелге карата Борбор кала Бишкекте вирус аныкталган адамдардын саны 25. Бул тууралуу шаар мэри Азиз Сурахматов билдирди. Анын айтымында, бир таксист бул илдетке чалдыкканын билбей жүрө берип, аялына, кыз күйөөсүнө, 2 уулуна жана 1 небересине жуктурган. Дагы бир адам үй бүлөсүнүн 4 мүчөсүнө жуктуруп алган. Мэр билдиргендей, жалпысынан бүгүнкү күндө Борбор калада 1756 адам обсервацияда же үй карантининде отурат. Инкубациялык мезгил өткөн соң 14 күндөн кийин алардан анализи таза чыкса, алар медицина кызматкерлеринин көзөмөлүнөн чыгарылат. Буга чейин 1359 адам көзөмөлдө болуп чыгарылган.
Министр, медиктер эртеңден баштап кошумча эмгек акысын ала баштайт. Эртеңден баштап коронавирус жуктуруп алган оорулар менен иштеп жаткан медиктер кошумча айлыктарын ала баштайт. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында буга чейин дарыгерлер эпидемиологиялык фонддон бөлүнгөн каражаттан аванс алышкан. Дарыгерлерибиз февраль жана март айларынын айлыгын толугу менен алышты. Бүгүн коммерциялык банктар иштебегендиктен эртеңден тарта март айына кошумча акчаларды жиберебиз. Дарыгерлердин колуна 45 миң, медайымдарга 43 миң, кенже персоналга 40 миң сомдун тегерегинде акча тиет, деди министр. Ошондой эле ал апрель айына карата дагы кошумча акылар эсептелип коюлганын кошумчалады. Бул айда кыргызстандык медиктерге мамлекет 132 миллион сом төлөп берери белгилүү болду. Чүй областык милициясынын жетекчиси Саман Курманкулов кечээ Бишкекке учуп келди. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев Спутник Кыргызстанга билдирди. Ал кечээ Бишкекке келди, абалы жакшы эле, учурда ИИМдин госпиталында, деди Каратаев. Мурдагы маалыматтарда Курманкулов Екатеринбургтан учуп келери туурасында айтылган. Ал бир нече күн мурда Москвада дарыланып жаткан ооруканадан чыккан. Чүй областык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси өткөн жылдын 12 августунда Москвадагы Бурденко атындагы нейрохирургия борборуна которулган. Эскерте кетсек, Курманкулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурундагы операцияда башына таш тийип жабыркаган. Комага түшүп калган милиционер жетекчиге Бишкек шаардык травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда 2 ирет операция жасалып, Москвадан да адистер чакырылган. Кийин аталган шаарга которулуп дарылануусун уланткан. Бир аз убакыттан кийин Курманкулов өзүнө келип, абалы жакшыра баштаганы белгилүү болгон. Кийин ИИМдин жетекчиси Москвага барып, Самат Курманкулов койгарылган эрдик медалын тапшырып кайткан. Министр, тоңдурулган 8 миң үлгүнүн баары 2 күндө текшерилип бүтөт. Кыргызстанда коронавируска текшериш үчүн мурда алынган үлгүлөрдүн баары 2 күн ичинде изилденип бүтөт деп пландалууда. Бул тууралуу 7 апрелде Саламаттыкты сактоо министри Сабыржан Абдыкаримов билдирди. Министр белгилегендей, бул үчүн 9 лабораторияда адистер 3 смена менен иштеп жатышат. Бир күндө 1300 анализ жасалууда. Март айынын ортосунда Сауд Арабиясынан умрадан келгендерден алынып тоңдурулуп коюлган үлгүлөр эми гана текшериле баштаганын, ПЦР анализ жүргүзүүгө керектүү реагенттер жок болгондуктан аларды тесттен өткөрүү мүмкүн болбой жатканы буга чейин айтылган. Жалпысынан 8 миңге жакын үлгү тоңдурулуп коюлганы белгилеген мекеме азыр Кыргызстан тийиштүү каражаттар менен камсыз болгонун, андыктан илдетти аныктоо тездей турганын билдирген. Экс-депутат Бактыбек Калмаматов президенттик администрация туура эмес иштеп, мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековду уят кылып жатат деп сындады. Экс-депутат бардык бийликти колуна алып, бирок иш жүргүзө албай жаткан деп президенттин аппаратын айыптады. Ал буга мисал катары коронавируска каршы күрөшүүдөгү чараларды мисалга тартты. Президенттин айланасындагылар мага капа болбогула. Айылдагы аялдардын шеринеси да айына бир эле жолу өтөт. Коопсуздук кеңеши кайра-кайра өткөргүдөй силерге шеринеби? 5 жолу өткөргөн коопсуздук кеңешин көрдүк. 144 адамга коронавирус жукту. Кирип чыккан 2 эле жерибиз бар. Ошол жерди тоса албасаңар эмне кылып отурдуңар? Алыңар жеткени бир аял, аны дагы Бабановдун рейтинги өсүп кетпесин деп иштен алып, ордуна ага каршыны коюп койдуңар. Силер президентке сизди тоготпой атат деп айтып жатасыңар да. Тоготпогондон эмес, президенттин администрациясынын айынан ушундай болуп атат. Баары силердин оозуңарды карап турат. Себеби силер бийликти тартып алгансыңар. Андан көрө президентке айтпайсыңарбы? Сиз өкмөт эмессиз, өкмөттүн ишин Абылгазиев кылат, парламенттин ишин депутаттар кылат деп. Сиз кыла турган иш адилеттүүлүктү орнотуу, өзүңөр кылбайсыңар же өкмөткө бербейсиңер. Эл иштебейт десе өкмөттү тепкилеп коесуңар, деди. Жапон өкмөтү борбор Токио баштаган 7 аймагына 7 апрелден тартып өзгөчө абал киргизүүгө камынууда. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Синдзо Абе дүйшөмбүдө билдирди. Бир айга жакын уланат. Инфекция таралып кетпеш үчүн адамдар ортосунда байланышты азайтууда эл менен бирге иштешибиз керек. Медициналык системабызды да жакшылап даярдашыбыз зарыл. Өзгөчө абал ушул себептерден улам жарыяланат, деди премьер-министр. Жекшембиде Жапонияда коронавируска чалдыккандар бир суткада кескин көбөйүп 3500дөн ашып кеткен. Алардын 85-и көз жумду. Илдетке чалдыккандардын ар үчүнчүсү Токио шаарында. Өзгөчө абал учурунда элди үйүнөн чыкпоого, мекеме ишканаларды жабууга үндөшөт. Ошол эле учурда аймактардын жетекчилери башка өлкөлөрдөгүдөй катуу чектөөгө барбашы керек. Көп учурда
учурда эреже бузгандарга айып пул каралган жок. Жапон өкмөтү солгундаган экономикасына кубат бериш үчүн миллиарддаган доллар жардам караштырып жатканы кабарланууда. Бириккен Улуттар уюму Кыргызстанга колдоо көрсөтөт. 6 апрелде президент Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Озонина Ожеоло менен жолугушуп, өлкөдөгү кырды алды. Вирустун жайылышына каршы күрөштөгү биргелешкен кадамдарды талкуулады. Тактап айтканда, тараптар өлкөдөгү саламаттыкты сактоо, билим берүү, азык-түлүк коопсуздугу, чакан жана орто ишкерликке колдоо көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө сүйлөштү. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлү Озонина Ожеоло уюм кыргыз өкмөтү менен бирге 8 артыкчылык берилген багытта иш алып барып жатканын айтты. Ошондой эле ал 2 миллиард доллар каражаты менен гуманитардык жардам кылуунун глобалдык планы жана COVID-19 менен күрөштү каржылоо үчүн экономикалык фонд түзүлгөнүн айтып берди. Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу координатору илдеттин жайылышынан улам пайда болгон кыйынчылыктарды жөнгө салыш үчүн Кыргызстанга мындан ары да колдоо көрсөтүүгө даяр экенин билдирди.